Дүйнө лидерлеринин саммитинин аянтчасында өлкө башчы Садыр Жапаров Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммад бин Сулейман Аль-Джасир менен жолугуп, Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкынын пандемиядан кийинки калыбына келтирүү мезгилиндеги жана климаттын өзгөрүү шартындагы кызматташтык маселелерин талкуулашты. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Одил Рено Басса менен жолугушуусунда жемиштүү кызматташуу боюнча өз ара кызыкчылык туудурган келечектүү долбоорлор боюнча ачык сөз болду. Президент Кыргызстанда жеке ишкерлердин колдоосунда чакан ГЭСтерди куруу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу башталганын белгиледи. Жакын арада бир катар чакан ГЭСтердин курулуш иштери соңуна чыгат. Бул багытта Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкын өлкө башчы кызматташууга чакырды. Одил Рено Басса банк менен Кыргыз өлкөсүнүн кызматташтыгын жогору баалап, бизнес коомчулукту тартуу менен экономика чөйрөсүндөгү гидроэнергетикадагы жана кайра калыбына келүүчү энергия долбоорлорун активдүү колдоого даярдыгын билдирди. Буга улай эле Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масацуго Асакава менен кызматташтыктын келечегин талкуулады. Мамлекет башчы аталган банк менен аргыл чөйрөдөгү кызматташтыкты кеңейтүүнү колдоорун белгиледи. Ал эки тараптуу форматта жана көп тараптуу механизмдердин алкагында кызматташтыкты активдештирүүнү сунуштады. Кийинки 5 жылдын максаты катары Садыр Жапаров климаттык каржылоо портфелин $150 миллион чейин көбөйтүүнү белгиледи. Өз кезегинде Асакава кызматташтыкты активдештирүүгө даярдыгын билдирип, климат маселелери боюнча портфелди көбөйтүү маселеси банктын директорлор кеңеши менен бул жолугушуудан кийин талкууланарын белгиледи. Азиялык өнүктүрүү банкынын президенти ГЭС куруу маселеси боюнча алардын адистери биргелешкен долбоорду иштеп чыгууга киришерин кошумчалады. Дал ушул сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев белгилейт. По климатическим вопросам встретились с несколькими представителями банка. Это президентом Азиатского банка развития, Исламского. Климаттык маселелер боюнча бир катар банктардын өкүлдөрү менен жолугуштук. Алар Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банктарынын жетекчилери менен болгон кезигүүлөр. Бул парник газдарын бөлүп чыгарууну азайтуу мүмкүнчүлүктөрүн, бул багытта көрүлө турган чаралар талкууланган жемиштүү сүйлөшүүлөр болду. И где эти банки могут участвовать и оказывать помощь нашему правительству по осуществлению сокращению парниковых газов. Мамлекет башчынын Исландиянын премьер-министри менен болгон кезигүүсүндө суу энергетикасын өнүктүрүү, билим берүү жана тажрыйба алмашуу жаатында кызматташуу, ошондой эле ГЭСтерди куруу боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери тууралуу сөз болду. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен эки тараптуу байланыштардын кеңири багыттары, эл аралык уюмдардын алкагындагы кызматташуу талкууланды. Индиянын өкмөт башчысы Садыр Жапаровду 2022 жылы ыңгайлуу убакта Индияга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Монголиянын лидери Ухнагин Хурэлсук менен мамлекет башчы кыргыз-монгол кызматташтыгын кеңейтүү, анын ичинде жогорку деңгээлдеги иш сапарларды уюштуруу сыяктуу маселелерди талкуулашты. Садыр Жапаров Армениянын лидери Армен Саркисян, Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо, Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугуп, күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алышты. Было очень хорошие переговоры президентом Армении Саркисяном. Мы провели очень хорошие. Армениянын президенти Саркисян менен абдан жакшы сүйлөшүү болду. Индиянын премьери менен болгон жолугушуу дагы кызыктуу болду. Эки тараптуу маселелерди талкуулаган Кувейттин премьер-министри менен болгон кезигүүнү дагы атасак болот. Негизгиси көпчүлүк лидерлер биздин ишибизди, пландарыбызды жогору баалады. Соода экономикалык, саясий жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүбүздү чыңайтурган эки тараптуу мамилелер боюнча дагы пикир алыштык. Усилить наши торгово-экономические, политические и инвестиционные возможности. Я думаю, сегодняшний день был достаточно насыщенным. Президент ошондой эле Улуу Британиянын жана Түндүк Ирландия королдук үй бүлөсүнүн атынан уюштурулган кабыл алууга башка өлкөлөрдүн лидерлери менен бирге катышты. Падыша үй бүлөсүнүн атынан меймандарды Ханзада Чарльз кабыл алды. Бүгүн 2 ноябрда болсо, президент Садыр Жапаров Глазго шаарындагы дүйнө лидерлеринин саммитинин пленардык жыйынында кайрылуу жасайт.